Амансыздар сүйүктүү көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Ал эми бүгүн дагы бир мыкты бир маек орун алат деген ишеничтемин. Бүгүнкү кезектеги коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык окуу жайдын директору, мыкты композитор Эсрадин Аманбаев агабыз менен маектешебиз. Саламатсызбы агай, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бүгүн биз Атактуулукка карай жол деген теманын алкагында сиздин эң эле ушул чыгармачылыкка киришкен кезиңизден баштап ушул жолго чейинки басып өткөн жолуңуз тууралуу сүйлөшөбүз. Даярсызбы? Даярбыз. Эң алгач сизди куттуктайбыз. Сизде акыркы убактарда жакшы жаңылыктарыңыз менен гана бөлүшүп жатасыз. Былтыркы жылдын ичинен Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамга татыктуу болдуңуз. Ошондой эле жакында гана өзүңүздүн жеке концертиңизди өткөрдүңүз. Ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Биринчиден чоң рахмат. Албетте чыгармачылык адамдын чыгармачылыгынын башталган күнү өзүнө дайым болот. Мына өзүңүз айткандай, быйылкы жылы жакында 20 майда Улуттук филармониянын чоң залында менин өнөрүм, менин өмүрүм аттуу чыгармачылыгымдын 45 жылдыгына арналган чоң концерт кечен болуп өттү. Мына ошол концерт кечеде мен ошол буга чейинки жазган чыгармаларымы, тактап айтканда оондурларымы, аспаптык чыгармаларымы, ар кандай багыттагы, ар кандай жанрдагы деп койсок, чыгармаларымы тандап ошол 1-2 сааттык концерт бердим. Булар менен чоң залында бүт ошол чыгармачылык интеллигенция келип катышты, көрөрмандарым келип катышты. Филармониянын залы абдан жакшы толуп берди, абдан жакшы концерт болду десек болот. Бул концертте негизи 2 оркестр катышты. Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар академиялык оркестрі жана ошондой эле Асан Канжы Махматов атындагы чоң симфониялык оркестр катышты. Булардын эң негизги ал жерде менин жанагы чыгармаларыман оонду баягы популярдуу болгон оондурларыман башка дагы ал жерде менин жаңы аспаптык чыгармаларым Кайран эл деген скрипка үчүн жазылган вариациям ойнолду. Ошондой эле чоң симфониялык оркестрдин коштоосунда Майдан деген симфониялык поэмам ойнолду. Чоң жаңылык катары десек болот. Андан башка дагы ал жерде популярдуу ырчылар катышты, мен аларым аткарышып, өзүм дагы ошо оркестр менен ырдап бердим, аккордеон менен ырдап бердим, эстрада жанры боюнча ырдап бердим. Анан симфониялык оркестрдин коштоосунда дагы ырдап бердим. Концертти буюрса борбордук ошо телекөрсөтүүлөрдүн жакында көрүп каласыңар. Бул ошол өзүңүз айткан суроого мен ушундай жооп берет элем. Ошол чыгармачылыгым башталгандан бери 45 жыл убакыт болуптур. 45 жыл дегенде мен ошондо мектепте окуп жүргөндө 13 жашымда, 6 жашымда баргам, ошондо 13 жашымда 8 класс болчумун. Ошо 8 класс убагында мен оон чыгаргам. Оон чыгаргам, ошол оонум ошо бүткүл өрөөм боюнча популярдуу болуп, анан мен ошол оонумдун артынан музыка жагына ыктагам.
десем болот. Анан 45 жылдын ичинде былтыр гана алдыңыз го эл артисти намыч, анан ушул мага кеч берилип калды дегенде ичте ушундай бир нерсе болгон жокпу? Бул биз сыйлык деген мындай нерсе да, өзү сыйлык деген баардык нерсе салыштырмалуу болот да. Эми баягы сыйлыкты өзү бергенде убагында берген жакшы болот. Мен 96-жылы абдан популярдуу болуп чыгып турган мезгилде ошондо Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болгом, акыркысы. Анда комсомол жой элек болчу. Бул абдан жакшы, жаштар үчүн жакшы сыйлык болгон да. Андан кийин 2000-жылы ошол филармониянын чоң залында мен автордук концерт бергемин. Ошол мезгилде мага мамлекеттик катчы концерттен кийин, мен өзүм да билген эмесмин, концерттен кийин чыгып, мага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист деген элдин алдында медалды тапшырган, анан көбүрөөк берген. Ошондон бери ойлосок, 20 жылдан ашуун убакыт өтүптүр. Андан бери мен бир дагы автордук чоң концерт кое албай калган экенмин. Эми ар кандай себептер болгон ага. Мен өзүм ош тарапка иштеп кеттим, андан кийин ар кандай өлкөбүздө дагы туруксуз абалдар болду, саясий окуялар болду дегенде, анан ошондон бери быйылкы жылы чоң автордук концерт койгон ошол болду. Анан былтыркы жылы президентибиз ошол эл артисти деген наам берди. Эми ойлосоңор, ошол негизи эмгек сиңирген артисттен кийин 5 жылдан кийин эл артистин бергенге болот. Бирок ал жерде эмгектерди карайт. Кандай чыгармалар жазылды, кандай болду. Бирок мен 2000-жылдан бери тынымсыз эмгектенип келдим, ар кандай жанрда эмгектенип келдим. Эми буга ар кандай себептер болуп калды. Бирок баягы айтат эмеспи, кеч болсо дагы берилди. Бул жакшы нерсе. Эми сыйлык деген мындай нерсе болот да, чыгармачылык адамга сыйлык бул өзүнчө эле бир күч-кубат болот, эргүү алып келет. Сени мамлекет, президент, анан эл журт өзү колдоп алса, андан дагы эргип жакшы чыгармаларды жазгың келет. Ушундай бир жакшы жактары бар да, негизи. Билишимче, саясат айдыңында жүргөн Бакыт Аманбаев, Урмат Аманбаева, мынакей мыкты бир композитор сиз. Ушундай бир мыкты балдардын ата-энеси кандай болду экен? Ата-энеңиз тууралуу айта кетсеңиз. Абдан туура. Ата-энебиз жөнөкөй эле айылдагы карапайым адамдар. Биздин ошол атабыз жөнүндө айтсак, эми атабыздан негизи жети атага чейин мындай караганда, биздин ошол жети атадан бери мындай бир комуз жеткендер болгон. Өзүм чоң атам Аманбай комуз жеткен эмес, анын атасы Чормош чоң атабыз комуз жеткен, чоң атабыз жеткен экен. Андан кийин мен өзүм атам Амдила Ишим атабыз бул айылдагы чоң комузчу болгон. Мына 94-дөөн ашып 95-ке караганда каза болду. 1-2 жыл болуп калды. Атабыздан ошол музыка тараптагы талант атабыз тараптан келген. Мен 6 жашымда атаман комуз үйрөнгөнмүн. Мен эле эмес, биздин үй бүлөдөгү баардыгыбыз комуз чертебиз. Бир туугандарыбыздын баардыгы комуз чертет. Бирок ошонун мындай айтканда кыйыны мен болуп калдым да. Жакшы черткеничи. Ата баардыгы комуз чертет. Анан 6 жашымда комуз чертип, ошол биздин айыл жөнүндө айтышыбыз керек да. Биздин айылыбыз Алай көрүндөгү баягы абдан аскалуу бийик тоо соолордун арасында жайгашкан бир жомоктоогудай айыл бар да. Ошол айылда Көңдүк деген айыл. Ошол айылда төрөлгөнбүз. Ошол айылдын өзү бизде комузчулардын айылы болгон да. Ошол мезгилде ар үйдө бирден комузчу чертчү да. Анан ошентип мен 6 жашымда атаман комуз үйрөнгөнмүн. Менимче ошол тараптан келген. Атам абдан мындай кандай айтсам, абдан мындай таза, пакиза деп коет, ошондой киши болгондо
кичинекейинен баштап ошол Кудай деген киши болгон. Ошо ушак баягы ушак айтпа, андан кийин уурулук кылба деген жакшы сөздөр бар да. Ошону мындайча айтканда, ошондой адамдарды бир мындайча айтканда бир мага ошондой сезиле берет да, так. Бир символ катары сезиле берет да. Андай адам болуп мындай жаралыш кыйын да, кээ бир адамдарчы. Ошондой бир тазалыкты, анан кийин ушундай бир жактарды атабыз бизге абдан мындай айтып тарбияла десек болот да. Анын апабыз санчыраны көп билген, жомок көп билген адам болгон апабыз. Менимче ошол тараптан дагы, апабыз тараптан дагы баягы чыгармачылыктын бир кандайдыр бир булактын агып келген агымы ошол тараптан да келген деп айтсак болот да. Эң биринчи онуңузду бул өспүрүм кезинде жаздым дедиңиз да, андан кийин негизи эле баш аягы ушул жашка келгенче канча оон жараттыңыз? Чыгармачылыкта өзү негизи баардык чыгармалар эле аткарылып ырдала бербейт. Анан чыгармачылыкта негизи мен көбүнчө мындай сапатка көбүрөөк ыктайм да. Азыркы мезгилче бир 100дөн ашык оондар ырдалып жүрөт. Анан негизги дайыма ырдалып жүргөндөрү бир 20 чакты, 30 чактылар дайыма ырдалат, элдин арасында дайыма ошол аткарылып жүрөт да. Андан башка дагы мен эми кийин профессионал композиторлук бөлүмдү бүтүргөнмүн. Ошого байланыштуу мен кийинки мына 5 жылда комуз күүлөрүн чыгардым. 4 комуз күүсүн чыгардым. Азыркы мезгилде радиодон, телевизордон берилип жүрөт. Андан башка дагы ар кандай аспаптарга, скрипка үчүн, фортепиано үчүн, оркестрлер үчүн мындай аспаптык чыгармаларды дагы чыгарып, ошолорду аткартып жүрөм. Ондурлардан башка дагы ушундай бир топ чыгармаларым бар десем болот да. Азыркы учурда атактуу болуш оңой эле болуп калды. Бир күн кечинде бир ырдап чыксаң, эртеси күнү атактуу болуп кетиш бул таң калыштуу көрүнүш эмес болуп калды да. Сиздердин убакта кандай болчу? Негизи эле ушул нерсеге сиздин көз карашыңыз кандай? Ооба, бирок деген мен бир кызык нерсе болгондо, мен бир эле күндө элге таанылгам. Кыргыз элине 2 күн деп кой, мындай болгон. Анда мен тиги кайдасың сен Нистан Даражан деген ырым чыгаргам. Азыркы убакка чейин ошол ырым чыкканда, мисалы мен 21-22 жашта болчумун. Анан Ошто, Ош шаарында чоң конкурс болуп калып, мен ошого катышкам. Ошого катышып туруп, анан элдин алдында ырдап чыккам. Нистан Даражан ырдап чыкканда, ошол мезгилде Ош телерадиосу тартып калган экен. Радиосу тарткан экен, анан тиги телекөрсөтүүсү. Эми радио деген анда кыргыздарда 1-2 радиону урчу да. Анан анда мындай көп радио жок болчу. Анан ошол радиодо менин үнүм ошол күнү запись болуп калган экен да. Мен 2-3 жолу ырдатышты ошол мезгилде. Бир элерди 2-3 жолу болчап, кайрадан ырдашканда жакшы деген абдан тез эле кабыл алынат да. Ошол театрдын чоң залы абдан толой эл батпайт. Анан бүт популярдуу ырчылардан келген, Рыспай Абдыкадыров баштап бүт баарды келген. Эң жаш эле менмин. Анан мен ошо жаңырым менен чыкканда элдер абдан туруп алып болчу, 2-3 жолу ырдатышкан. Ошол үндү радиого жазып калган. Анан ошол үн менен эртеси күнү Кыргызстанга берилген. Эртеси күнү эле мен 2-3 күндүн ичинде ошо популярдуу болгом да. Шын айтсам көптөрү мындай таң калышат да. Популярдуу болуш үчүн кээде баягы адамдын чыгармасынан, адамдын пешенесинен деп коет, адамдын жолунан болот да. А мен ошо Нистан Даражан менен мен 1-2 күндө эле популярдуу болуп жатып калгам. Анан кийин ошол үндү 2-3 күндөн кийин эле бүт магнитофондордо, бүт немелерди бири-биринен көчүрүп алып, ошо концерттеги. Анан ушундай абдан мындай тез эле популярдуу болуп кеткен да. Ушундай да болот кээде. А кээ бирде
кээ бирде абдан популярдуу болуш кыйын болот. Жакшы чыгармалар жазса дагы эл кабыл албай тура берет. Негедир. Анан кийин бара ал элдерге сиңе баштагандан кийин ал популярдуу болушу мүмкүн да. Ар кандай болуп калат. А мен негизи жолум ушундай болду. Айданек, Айжарык, Нестен Дарижан менен бул бир муун чоңойду десек дагы болот да. Анан кийин ошол ырлардын өзүнүн каармандары барбы? Өзү 5 жылдан кийин өзү айтып атат, жакында кыз усаты тою болду, бир жума болду элек. Анда ошондо айтып атпайбы, ошо Айденек чыккандан кийин 5 жылдан кийин кыздуу болдум дейт. Анан ат издеп таппайм дейт, анан акыры Айденек деп туруп алды. Анан Айденек деп койдум дейт. Анан могу 5 жыл мурда мен неберелүү болуп калдым, кыздуу. Анан мен да ошондой болдум. Ат издеп таппайм. Айденек деп, Айденек койдум. Анан Аскат Мусабеков 1 жыл мурда кыздуу болуптур. Ал ошондо айтып атпайбы? Ал дагы ат издеп таппайм дейт. Анан таппайм дейт. Анан ал дагы Айденек деп коюптур. Ошондо ыртап ошол авторлордун, ырчылардын бул деген эми баягы ошо чыгарманын негизинде жазылганда бул чыгармачылык адамдын чыгармалары реалдуу жашаганда бул абдан сонун болот. Мисалы Айтматтын Жамиласы чыккандан кийин Жамила дегенди абдан көбөйдү мисалы. Ошондой да. Биздин ошол Айденек чыккандан кийин Айденек деген кыздардын көбөйүшү, аттардын көбөйүшү бул деген абдан чыгарманын өзүнүн мындай туруп калбай, чыгарма сен менен кошо мындай жүрөт, жашайт деген маанында да. Айжарыкча. Айжарык мындай болгон. Айжарык мен өзүм гитарада да жакшы чертем да. Алгач мен комуз ойногом, андан кийин ар бир мектепте жанагындай баян деп коет да. Баян деген точка аккордеон эмес. Ошондой үйрөнгөм. Ошону мен оон чыгаргам. Андан кийин бирок гитараны дагы жакшы чертчү болчумун. Анан студент болуп калдым. Анан ошол мезгилде гитара менен жүрүп, анан бул гитара менен чыккан ырда Айжарык деген мен тексттерди карап отурдум да, анан Бидин Алыбаевдин китеби көзгө түшүп калды. Анан аба салкын түн ортосу Айжарык көпкө жүрдүк бага аралап айланып. Бир убакта мындай сунуш киргиздиң, болду чеми түн ортосу кайталып. Кучактадым мен сени же кагыктадым деп анда эми баягы серпесиз да, ошол жерлери жагып калды. Андан кийин гитара менен сонун кылып чыгарып алдым. Бир отурганда эле чыкты да, себеп дегенде ошол мезгилде менде да өзүм баягыдан мындай чыгармачылык эргүү келип турса, абдан толуп турса керек да. Анан гитара менен сонун кылып чыгарып алдым да. Анан ошону менен эле ырдатып, аккордеон коштоп туруп эле абдан студенттерге жакты. Анан барып немеге запись кылдык. Тиги студияга барып запись кылдык. Ал мезгилде кызык болчу. Мындай неме бар болсо силер билбей калдыңар го. Жаңырлар чыккандачы, жанагы студиядан алар көчүрүп алчу да, андан кийин бирөөлөргө день рождениесин жаңырларды мындай кылып жазып туруп эле, мындай кылып туруп анан берчү да. Анан ошол жерлерден анан абдан популярдуу болуп кетти да. Аккордеон менен, гитара менен ырдаганбыз, дуэт менен. Анан ал мезгилде эстрада жанры өнүгүлүк болчу биздечи. Анан ошол ырлар эстрада жанрына мындай жол салган ырлар болуп калды десек болот да. Анда жанагы ошол ыр менен бийлешип, ошол ыр менен ырдашып бүт ошондой болуп кеткен да. Анан бул эми бийге дагы жакшы болот да. Анан мунун бир кызык жери бар. Ал жерде союз мезгили болчу да. Анан ал жерде деген цензура деген бар болчу. Анан көрсө цензура деген бардыгын карайт экен да. Анан бул ырлар буларда жанагы эле жери бар. Кучактадым, мен сени жакыктадым, сен тыктадың, кучагыма чыкпадың. Шылтоо кылып чочубасын деген жакаңда кызыл гүлдү жыттадым деген жери бар. Ошол деген ошол мезгилдеги мындай абдан мындай немерек экен да. Ырдашка мүмкүн эмес экен. Анан мага да келишти, сен муну кандай чыгарып алдың, муну болбойт депчи. Анан белеси бүт элдерге тарап кетти, көрүнгөн жерде ырдашат. Алар өздөрү ырдаба дегендер өздөрү ырдашат түндөсү. Анан кийин ошентип булар өзүнүн өзү баш бербей чыгып кеткен да.
тиги чиновниктерге да баш бербей чыгып кеткендер ушул болгондо. Сиздин ырларыңызды ырдап жүрүшөт. Анан ушул сиздин өзүңүздүн ырларыңыз мындай көңүлүңүзгө төп келбей калып, наразы болгон учурларыңыз болдубу? Наразы болгон учурлар да болот, бирок андай менде азыраак болду. Себеп дегенде мен ырларымды ырдаганда баягы күчү жетпесе ырдашпайт да, ырдай алышпайт. Мен көбүнчө баягы ырлардын да өзүнүн мындай бир ар бир ырдын өзүндөгү мүнөзү болот. Ошол мүнөзү менен кээ бир ырчыларды мындай тээп таштайт да, ырдай албай коюшат да. Мындай нерсе мисалы менде башкаларым ырдап жүрүшөт, могу Нестан Даражан деген ырымы эч ким жеткирип ырдай албай койду. Мында өзүнүн бир чыгарманын өзүндө, ошо чыгарманын өзүндө бир характери бар да, бул чыгармага өзүң ошол кирип, өзүң тария болуп, өзүң ошол Нестанды издеп, же болбосо өзүң ошо чыгармага сүңгүп кирмейинче, чыгарма сени баягы океанга кире албагандай эле сени тээп таштайт да. Ырдай албай коюшат. Көптөр ырдап көрүшкөн. Бирок деген эч кимдай азыркыга чейин мындай өзүнүн деңгээлине ырдай албай жүрүшөт да. Ушундайлар да болот. Анан мен сагынба мен деген ырым бар, ал дагы ушундай ыр. Өткөндө ошон үчүн мен өзүм чыгармачылык кечемди ошо экөөнү тең мен өзүм ырдап бердим. Десем болот да. Агай, сиздин балдарыңыздан сиздин жолуңузду жолдоп, жазып, чыгармачылык тарабына кеткендер болдубу? Чыгармачылыкта бир мезгилде атай, улуу атай ошол мен комузчу болом деп бир устатына барган экен да, деген айтып жүрүшөт. Анан ошондо атайды көрүп алып айткан экен, ай сен деген, бул деген баягы абдан мындай бактылуу көрүнгөнү менен бул деген азап иш. Чыгармачылыктын азабы көп болот. Эгерде ошол азапка чыдасаң, анда ошол жака кирсең болот. Андан өткөндөн кийин анын чыгармачылыктын бакыты да болот дегендей да. Анан мен өзүм эки кызым, бир уулум бар. Эки кызым тең башка кесиптерде, экөө тең. Бирөөсү педагогикалык кесипте кетти, бирөөсү дипломат жакта кетти. А уулум өзүмдүн жолумду тартты десем болот. Ал азыркы мезгилде чоң пианист, лауреат, эл аралык конкурстардын лауреаты, Кыргыз улуттук консерваторияда иштейт, ошол жерде. Азыр ошол ректордун орун басары болуп иштеп атат, бирок ошол негизгиси ал ошол менин жолумду тартты ошол балам десем болот. Анан өзүңүн балаңын жолун тарткан жакшы болот экен. Себеп дегенде эмнеге? Өткөндө мен чыгармачылык кечелеринде, чыгармаларымда билдим да, себеп дегенде сенин чыгармаларыңы топтоп, чыгармаларыңа кайрадан жан берип, сага бир мындай күч кубат болот экен да. Өзүңдүн балаң. Өзүң балаң. Себеп дегенде ал музыканы түшүнбөсөчү, ал башкача мамиле жасамак да. А музыканы ал профессионал да. Ал чыгарманы абдан толук, музыкалык жактагы чыгармаларды толук түшүнгөндүктөн ал менин чыгармаларыма, мен чыгармачылыгыма абдан аяр мамиле жасайт дагы. Колдон келишинче баягы колуңа кол, путуңа пут болуп турат экен да. Ошол жагы жакшы болот экен. Анан мен ошого Кудайга да ыраазы болуп калдым, дурас болгондур депчи. Негизи көпчүлүк чыгармачыл адамдар айтышат го, балам ушу чыгармачылыктан мен көргөн нерсени көрбөй эле койсо экен, чыгармачылыктын жолу татаал, анан чыгармачылыктан алыс эле болгону жакшы деп ушинтип айтып калышат. Эми андай айтыш да мүмкүн. Эми чыгармачылыктын жана айтпадыкпы, чыгармачылыктын азап түшүктөрү көп болот. Ошого чыдаш керек. Ага чыдабаса болбойт. Ага чыдабаса чыгармачылыкка кириштин кажети жок да. Эми алар кээ бир адамдар чыгармачылыкта өзгөчө чыгармачылык адамдар таарынчаак болушат. Анан абдан мындай чыгармачылык адамдардын мүнөзү дагы жумшак болот. Көп жерде шактары сынып калат. Көп жерде кичинекей бир нерсе болсо таарына беришет.
Анан кийин чыгармачылык адамдар азыр биздин мамлекетте чыгармачылык адамдар жашоосу деле мындай өтө мындай айтыш керек, мындай мамлекет тарабынан же болбосо эл тарабынан колдоого ээ эмес да. Ошон үчүн кыйналышат аларчы. Чыгармачылыгын жаза алышпайт, же үй бүлөсүн бага албай калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Анан турмушка нааразы болот. Андан көрө ошо менин жолум жолдогондон көрө ошо башка эле кесипке барчы деп ошентип айтышат, көрдүңбү? Мен устатым деп койсом болот. Андай устаттарда мисалы менде түгөл казак деп айтсам болот. Тикеден тике устатым болбосо дагы мен устатым деп айтам. Чыгармачылык адамдын ушундай боло берет да. Мына ошондой менин да ошондой шакирттерим болуш керек деп мен өзүм ойлой берем да. Анан сурабайчы, чыгармачылык адамдар тарынчаак, мындай бир жүрөгү назик адамдар болушат. Анан сиздин мүнөзүңүз кандай? Менин мүнөзүм кандай десем болот? Менин мүнөзүм негизи баягы чыгармачылык адамдардай эле назик. Бир нерсени бирөөгө мен туура эмес сүйлөп алсам, бирөөнү капа кылып алсам, ошол убакта эмес, көпкө чейин ойлонуп жүрө берем да. Ай ушундай болду, ушундай кылышым керек эле деп. Анан ошого эртерээк кечирим сураганга аракет кылам. Ал кандай болсо дагычы. Андан кийин өзүм мүнөзүм ошол убагында мындай кырсыраак болгону менен тез эле жазылып кетем. Ошол жагым дагы бар. Анан бирөөнү мен душман катары мындай такыр ойлобойм. Эгерде аны душман катары ойлосом, анын канча процентин өзүмөн издейм да. Себеп дегенде аны душман кылган менмин да. Ушундай жактарды ойлош керек да дайыма. Анан ошол мындай көп мындай кекчил эмесмин. Кекчиликти тез жойгонго аракет кылам. Ушул жактарым бар да. Агайым, маегиңизге рахмат, убактыңызды бөлүп келип бергендигиңизге ыраазычылык билдиребиз. Эч качан оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Сизге келиңиз, эркин микрофон берели. Мындай экен да, негизи чыгармачылык адамдарды силерге окшогон журналисттер, силерге окшогон баягы көрөрмандары, угармандары колдоп буктап турбаса, ал чыгармачылык адамдын көп эле жака мындай бутактары жайыла бербейт да. Ошон үчүн эң биринчи ошол силерге окшогон журналисттерге чоң рахмат айтам. Силер бар болгула, аман болгула. Анан жалпы элге ошол эгерде биздин чыгармаларыбыз ошол элдин жүрөгүндө дайыма болуп, ырдалып турса, ойнолуп турса, биз чыгармачылык адамдардын андан өткөн бактылуу күндөрү жок деп эсептейм. Ошон үчүн дайыма ошол бактылуу күндөрдө жолугалы, элибизге, жерибизге дайыма ошол тынччылык болуп, дайыма музыканын үнү угулуп турсун. Мынакей сүйүктүү көрүүчү, биздин маегибиз дагы соңуна келип калган чагы. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки жакшы бир маектерде көрүшкөнчө аман туруңуздар.